Hakiyetlerden biri. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам нөмөт кызматына 21 декабрдын 23:48 минутасында ушул темир жол станциясында күйүүчү май жүктөгөн вагон оодарылып, жарандарды басып калды деген маалымат түшкөн. Ушул астында жаран өзүнүн жилети менен көрүнүп турат, аз көрөсүздөр. Ошол жерде турат. Бирок бул жерде таянган, бизде бүгүн азыр учурда ушул сынган балкалар турат. Үстүндөгү цистерна жүгү менен, толо күйүүчү май менен ушул балкага таянып турат. Биз колдон келишинче аракеттенип казуу иштерин барып жеттик. Бирок ушул балканы кыймылдатуудан биз коопсуздук чарасын эске алып, биздин өзүбүздүн куткаруучулардын да коопсуздугун эске алып, ошол кыймылдатканга токтотуп койдук издөөчтөрүн. Себеп дегенде биз ошол жерге барганга чейин аныкталды. Адамдын ошол теңинен өйдө жагы, оң колу, бир колу ошол балкага кошулуп басылып калган. Учурда биз балканы кыймылдатуудан коркконубуздун себеби ушул балканы кыймылдатсак, бул цистерна бул жака ооп кетиши толук ыктымалдуулук бир жаратканына, коопсуз жаратканына байланыштуу биз убактылуу токтоттук. Басылып калган жаранды чыгаруу иштери бул ошо качан ошо слив болуп, төгүлүп бүткөндөн кийин ошо цистернаны жылдырганда гана алынат.